Салам алейкум, урматтуу достор. Барыңарга чын жүрөктөн салам барыңарга. Говорит и показывает кухня 5. Шу 5 менен токтойлук достор. Достор, могу канча Facebook'tan чыгарды, канча миллионный просмотрлар болду. Колдогонуңарга чоң рахмат достор. Мынтип бир дагы политиктин, бир да саясий партиянын же любойдук мынча просмотр болбойт. Сиздин колдооңор менен болот. Урматтуу элим, элим дейин, элим дегенге туура келди достор. Эмнеге элим? Анткени элим деп президент айтат, депутат гана айта алат элим деп. Эч ким элим деп айта албайт. Азыркы депутаттын жүзү элим деп айта албайт. Достор, мен силерге бир обещать еттим эле. 10 олигархты айтып берейин деп. 10 олигарх есть же. Который жанында Бабанов игрушка болуп калат. Бир коррупционердин астында, мисалы, силер айтып атпайсыңарбы? Келдибеков эме деп жанакы символ коррупция деп чыгарып бересиңерби? Келдибеков в плюсе чыгып калат керек болсочу. 350 миллион долларга. Просто билелик. Кыргызстанды кимдер соргонун азыр онун айтып берем. Ким Кыргызстанды чөгөлөтүп салган? Эң биринчи Акаев. У него около 2 миллиард долларов состояние. Анан кийин бир байкем бар. Байкебиз бар, акебиз бар. Аксыдан болот өзү. Жумалиев Кубанычбек деген. Баары менен жакшы, бүт баары менен сонун учурашат. Бая күнү Аксыга барып миллион сом таратып келиптир. Миллион сом пакет таратса, Аксынын баары кол чаап отурасыңар. Ушу Кубанычбек Жумалиев. Онун бирөөсү Бабановтан бай. Эмнеге бай? Мен бул кишинин прокуратурадан ушул кишини бүт анализ кылганбыз биз. Равшан Жээнбековду, ушу көп кишини мен өзүм анализ кылганбыз. Эмне состояниялары бар, эмне жок депчи. У Бабанова 380 менен бүтүп калган. Муну жак коюнчу. У Бабанова 380, 500 миллион деп койчу. Ошо менен состояниясы бүтүп калган. Кубанычбек Жумалиевдин состояниясы 2,5 миллиард доллар. Если у Бабанова 500 миллион долларов, жазып берем кайсы экен Бабанов биз текшергенде. Бабановда 500 миллион болсо деле ал эметкенде, бензин саткан ясно, короче. Жумалиев Академия наукта лаборант болчу, достор. Лаборант, есть же. Академия наукта лаборант. И Акаев менен снюхались. Премьер-министр болду, министр транспорта болду. Ким гана болгон жок, ушуну Жумалиевдин эмесин коррупционер дебей эле коелук, но ушуга жооп берсин. Жумалиев Кубанычбек. Мына өзү лаборант болуп Татанды кайдан алды, Гоинди кайдан алды, Мадина деген базарды кайдан алды, завод ЭВМ кайдан алды, мединститутту кайдан алды, Мадина, так сказали, жалда 2 гектар жери бар эле, 50 компаниясынын вообще дайыны жок, эмеси жок, отчет эмес эчтекеси жок, өзүлөрү билбейт, канча акчасы бар экен өзүлөрү билбейт. 50 компаниянын акчасы налог төлөбөптүр, өзүлөрү билбейт канча акчасы бар экен. Анткени 2,5 миллиард доллар бул ончук эмес да. Кумтөрдө акциясы бар. Мен уккам, акциясы бар, ушу Кубанычбек Жумалиевдин акциясы. Анан Кумтөргө кетип бараткан жана высоковольтный линия бар го, балыкчыдан Кумтөргө чейин. 10 миң вольт, 100 миң вольтпу жанакы. В общем, высоковольткачы. Ошонун обслуживаниясын дагы эле Жумалиев жасайт. Канча клиникасы бар, бир 100дөгөн квартирасы бар Жумалиевдин. Салон красотадан
бир 20-30 санашты сауна дегендер толтура, клиника. Анан насаатырларды ырдайбыз, билесиңер эми. Биз кол чабабыз. Ушул Жумалиев бир Кыргызстанга бир 10 миллиард доллардын зыянын келтирген өмүрүндө. Где-то 2,5 миллиард доллар состояниясы бар. Мисалы, хорошо, бүт бар жок, мейли өз лаборант татанды кантып алды. Алда завод болчу да мурун. Бүт заводдун баарын базар кылышкан. Анан достор, Жумалиевди айттым. Айтып аткандан Жумалиев Жалал Абад областын баары өз эле багып койсо болот. Бүт Жалал Абад областын, бүт. Ош жерге губернатор болбосун керек болсо. Ош жерге өз эле эч ким бюджеттен акча бербесе да өз эле багып коет. Мен Бабановтан 5 эсе бай Жумалиевди айтып атам. Достор, анан Бабановда 1,5 миллиард мынча деген жок, андай акчасы. Жок. Мисалы, мына Бабановда биз санаганда, бүт бар санаганда эмелердин баары 500 миллион долларга жетти. Мисалы, банкка 20 миллион доллар, Азия Мол 17 миллион доллар, мисал айтам. Тигил жана кайсы эле? Жанакы авто эмечи, базар. Ал 5 миллион болсун. Ушинтип баары чоңсо да 500 миллион долларга жетпейт. Жумалиевдики мынча. Анан мына колунан келгендерин берип атышат, алар деле берип атышат, баары эле берип атат, бирок көбүрөөк бериш керек да. Жумалиев деген Жалал Абадты өз эле багып алса болот, достор. Ошондой, эгерде ушуга кухня улансын десеңер, анда бир точкага келелик баарыбыз. Бирибизди айткам, жамандашпай, мына ушул карантин бир жылда бир айдан кылып туруш керек экен ушу карантинди. Себеп дегенде карантинде өтө көп плюстар бар экен. Экология жыргады, биринчи очередь, экология. Венецияга дельфин келди, бүт карышкыр бүт бар эмеге кирип келишиптир. Шаарларгачы, Америкада. Анан бул коронавирустун сонун жерлери бар экен. Мына, эмне болуп эле, өзүң жөнүндө айтып берчи дегендер көп. Сен кимсиң, кандайсың? Мисалы, билчү эмес да. Өзүм жөнүндө айтып берип коеюн. Мен өзүм Кыргыздын жаранымын, буу элинен болом. Жет атамдын бүт картотекасы бар, СМБдан алгам. Кто они, как, чистокровный кыргызмын. Туулганда эле жакшы туулуп турмун. Чоң атам Оолунда өскөм, чоң атам заготконторунун директору экен, ошол туулганда. Ага чейин чоң атам заготконторунун директору, менде бар турбайбы билмесе. Заготконторунун директору Жапке деген. Мен ошо Жапкенин оолунда өскөм, ошо өзүм жөнүндө айтып берип коеюн. Председатель колхоз, председатель совхоз болуп жүргөн киши экен да. Опимдин директору, анын аягында заготконторунун директору болуп пенсияга чыккан. Өзүмдүн папам Асылбек. Эң көтөрүлүп келгени, жакшы келди. Шеримкуловдун оң колу болчу. Руководитель управ делами деп койчу. Он же рукап болчу да. Рукапарат болчу, он же ал кезде жок болчу, легендарный парламентте. Мен папам иштеген. Эч качан чоң атамдагы заготконтордо иштеп, эмеде иштеп, эч кандай бир деме сатып ийип бердим эметип мындай эме кылган эмес, иш козголгон эмес экөөнө тең. Шеримкуловдун үйүндө көп жүргөм. Мындай балалыгым ошо Шеримкуловдун үйүндө өттү десем болот, аксакалым. Анткени ошо папам чогуу иштечү, биз Кунай деген баласы бар эле, ошо экөөбүз абдан дос элек, ошо кийин көрүнбөй калдык. Кунай Турцияга кетти. Анан достор, мисалы символ коррупция жана кайра Жумалиевке киреличи. Символ коррупция Жумалиев болуп атпайбы? Символ коррупция Жумалиев. Келдибеков деп атпайсыңарбы? Келдибеков
наоборот Кыргызстанга бир жолу мына өзүм по факту билем, Парижский клубта зам министр финанс болуп турганда барып бир 300 миллион доллардай кечиртип келген. Мен муну эмеден окугам өзүмчү илгери. Мисалы мен Келдибековду мисалы эметкен жокмун, просто символ коррупция деп эле ушинтип бересиңер го, ошон үчүн айттым. Анан достор, могу башыбыз бириксин. Мен деле мына Манасты жок деп айткам, анткени мага эч ким түшүндүргөн киши болгон эмес. Мындай отурсаң эле Манас айтат деп же түшүнбөйсүң. Анан азыр ошонун баарын түшүнүп, чоң казак деген кыймыл болуп атат достор. Мен ошол өзүм Манас жок деп жүрүп кайра эме болдум да, апенди болдум. Бирок жакшы эле да. Мурун Манас эпостун аты чоң казак экен. Манас деген кийин Сталин койдуртуп коюптур. Мао Цзэдун сураныптыр да, бул чоң казак деген кыймыл бириксе эле булар деген бүт баарын талкалайт дейт экен да. Анан чоң казак деген кыймылдан коркчу экен илгери. Азыр кайра давайте бир чоң казак деген 1000 жыл мурун ушул чоң казак жөнүндө айтып берейин, өзүм жөнүндө айтып бердим, 1000 жыл мурун ушундай чоң казак түзгөн экен Манас бабабыз. Анан барып Кытайды, Пекинди алган экен, достор. А почему сейчас не можем? Азыр эч бир партиянын астына чогулуш болбой калды. Бул кыймыл, чоң казак деген кыймыл. Партия деле бар. Ошону деле эметип койсок болот, эгерде хотите. Партиянын азыр бизде временный башчы кылып койгонбуз. Максат Мамытканов, Амирсап болуп тур депчи. Ким Максат Мамыткановдон күчтүү лидер келсе, харизматичный, умный, ал башкарсын чоң казакты. Андан күчтүү келсе, ал башкарсын ушу чоң казак кыймылынчы. Достор, биз деген бир нерсеге келишибиз керек. Биз деген ушинтип эле бири-бирибиздин боогубузду жеп отура берсек, анан кыргыз байыркы эл, анан тигиндей эл, анан даанышман эл деп коюп отура берсек, точно жоголуп кетебиз. Мен деле мына Кубанычбек Жумалиевди азыр айтып салдым силерге. Айткандан кийин булар деле мага эмесин кырын көргөзөт да. Мен ушуну өзүм генпрокурор болуп алайын, же министр болуп алайын, же президент болуп алайын деген оюм жок мындай. Элди бир чогулуп алчы деген эле. Чогулуп туруп, давайте таластыксыңбы, каяктыксың. Без разницы, жаман адам болбойт. Акмак адам болот, жакшы адам болот, бүттү. Мес иштеген, мес иштебеген элечи. Акылдуу, анан билимдүү деген да совсем башка нерсе, достор. Акыл менен билим. Анан достор, ушул биригип туралык, чоң казак кыймылына келгиле. Азыр телефонду жазам. Пожалуйста, мына уже пандемия өтүп, уже эмелердин баары, блокпосттордун баары алынды. Ушул блокпостторду алганда жакшы болду. Милицияларыбыз биздики абдан жакшы, мындай кекетип мокоткон жок да. Мен көргөн жокмун. Мен эч ким, даже по крайней мере мен маскачан болдум. Мен эч ким кекетип мокоткон жок. Казакстандын милициялар көрдүңөрбү? Өпкөгө теп, көткө теп, момундай этмеле жанчып салып атышат. Көрдүңөрбү? Биздин милициялар анткен жок. Рахмат, ушул милициялар дагы өкмөт ыйлатпай берип койгула акчасын, жанакы 2-3 эсе кошулуп берилмекте. Анткени булар 40 күн күнү-түнү казарменный положенияда эшикте жүрүштү да, постоянно жана шамал болуп атканда, кар жаап атканда биз үйдө жаттык, а булар эшикте жатты да. Анан буларга дагы эметип коюш керек, милицияларга. Мына айтып эле келип атабыз, достор, мунун баарын оңдоп койсо болот. Чепуха, ушул Кыргызстанды ушул жеринен оңдоп койсо болот. Ушул жеринен, ушул табынан оңдоп койсо болот. Тока Акылбек Жапаров дегендер ушулар мындай эметпей туруш керек да. Мен ПМ болом, мен болом дебейчи. Азыр мына Масадыков байкебиз келсем, эме бүтсө эле келем дейт, чоң казакка келем. Аны айтып, сиз лидер болуңуз деп атабыз. Керек болсо. Андан кыйыны келсе, ошол лидер болсун. Нет разницы. Самое главное, что Кыргызстанды алып чыгыш керек болуп атат. Азыр элдик бир кыймыл түзөлүк, ошо чоң казак болсун. Чоң казакты бул Манас атабыз, короче, түзгөн кыймыл экендей. Манас атабыз түзгөн кыймылына кошулбасак, кайсы аякка кошулабыз анан, достор, айткылачы. Манас атабыздын ушул эмесине. Мен Манас жок деген, бирок бүт факты менен экен да, мен бүт китептерин окуппадым. Максат Мамытканов бүт баарын окуп, документально баарын көргөзбөдү. Пекинди качан алган, бүт баарын. Анан, достор, биригелик, достор. Мына эмдигисин дагы бир курт ойду айтам. Бая күнү акча берчи дедим.
мына чалып эле айттым, байкем, аябай байыс билем да дедим, аябай байыс. Бир эле велосипедиңиз 20 000 евро да, бир эле велосипед 20 000 евро. Машинасы 250 000 евро го под заказ Геленвагенда. Байке дедим, монт эле жүрөсүз байке. Жардам бериңизчи, могу толтура экен кишилер дедим, момундай кыйналып аткандар өтө бир 10 000дей киши чалып салды. Бизде пакет аз болуп атпайбы, достор, баарыңарга жеткире албай атабыз. Анан ушунча чалып салды. Брат, берчи, всем поможем. Аз баарына жеткирип коелук. Бир десем $100 да бербей койду. Мен эл менен далек дейт. Өзү болсо, эме анан кийин айтып берем анда ким экенин. Анда конкретно айтып берем. Достор, муну бөлүш керек, колдош керек. Мисалы, мына Жумалиев жооп берсин. Татанды, могу $2 миллиард эмесин айтпадымбы? Комиссия түзсө мен да барам. Ошонун баарын кайдан алды? Бул коммерция кылып бир күн иштеген эмес. Аялы деге иштеген эмес, коммерция кылып. Ырдап эле колубуз менен насаатырларын ырдап атпайбы? Роза Маноч. Анан кайдан эле 2,5 миллиард? Биз бок жеп жүрбөйбүзбү? Бок жеп жүрбөйбүзбү, достор? Доронбек Садырбаев тууралуу айтат да, мурдуңар бок сүйкөлгөн элсиңер десе деле отурбайбызбы? Мына Кумтөрдүн артында Сары Чат деген дагы айлана, бияк 40 километр, бияк 40 километр берип салып тур. Аяктардан 1000 тонна бар экен. Эмнеге берет ай? Булар ушулар эле өкмөт эле биле береби? Мына бизге 10 000дей бир кат бар. Могу эмегечи. Ошонун баары Улукбек Кочкоровго барбайсыңарбы? Министерствосунун астына барып эле ошол жака жатып албайсыңарбы? Бизге тамак бермейинче кетпейбиз деп эле. Мына законный путин айтайын. Мэрияда Балбак байке деген бар. Балбак байкеге баргыла. Ачка болдук деп баргыла. Азыр эми 2 ай уже зарплат бере албай калат экен, пенсия бере албай калат экен. Эмне болобуз? Вообще өлөт да бүт баары. Достор, азыр биргелик, давайте баарыбыз чоң казатка биргелик. Офисте айтам азыр, жазам бүт баарын. Келгиле чоң казатка. Эл өзүбүз турбасак, эч ким турбайт экен. Депутаттарды көрдүңөр, бир 20 депутат двигался, да? О народе думал. А остальные спали же. Мындай бийлеп отурушпады, минтип бийлеп отурушпады. Же кайра мындай раздражениясын келтирип атышпадыбы, достор? Мо депутаттарга эметпей эле, мына мо Примовга эмне эле Примов дейт. Эми кандай эмне эле Примов деп айта бересиң дейт. Эмне эле Примов деле чыгара бересиңер дейт. Ай, айттым, ишиң эмне дедим? Кандай чыгарса, Примовдун бир баласы келип тур мага. Улан Примов фонд бар да дейт. Бизде деген нуждающийлердин адрестерин жакшы билбейбиз, ушун силер берип койгулачы деп 1000 пакет чытап кетти. Айтпагыла деди. Ну хорошо, айтпай эле кол. Чытап койдук. Анан дагы бир, мисалы бир 100 пакет чытап кетти башында, мисалы, айтпай эле койгула деп. Анан 200, 500 ушундай, 500 ушундайдан чытай берет да. Анан айтпай койгонго болбойт экен, мен Примовду тааныбайм. Тааныбайм, экөөбүз чайда ичкен эмес, учурашкан да эмеспиз. Бербей атат, анан биз ладно деп чыгарып коет мен. Болду, болгон эле ошол. Башкаларды айтабыз. Мен Шорого рахмат, көп кишилерге рахмат, Шоро байкеге да рахмат. Бир тонна суу бербейт тур байкем. Сыймык таратып койчу дейт. Айтайын десем, айтпай эле кой дейт. Жөн эле таратып койчу, бир эме легендадан берип койчу дейт, таза суу ичсин дейт. Анан рахмат Шорого. Анан достор, могу көп кишилер жардам беришти. Биз дагы тыйын чыгардык, көп эле тыйын чыгардык. Мисалы, Канат Хасанов деле өзүнүн акчасынан көп чыгарып койду. Анан бир 12 000дей пакет ушундай бирдемелер тараттык, кыскасын айтканда. 12 000дей пакет дагы көп башкача мындай жардамдарды берип койдук. Үйдө жөн жатпай, достор. Бул пиар эмес да, пиар эмес. Анан баарыңар деле пиар кылып атат, чоң казат атпайбы? Пиар эмес. Бул элдик кыймыл болсун, чоң казат. Ушуну баарыңар поделиться этип койгула, достор. Поделиться, баарын эметип койгула. Бүгүн мисалы Канат Хасанов экөөбүз сурша кеттик, мисалы. Пакет талашыптык кой. Эми ал кандай пакет талаш? Тияка көлгө мынча пакет деп айтып коюптур, мен келип, биякта дагы мени да тытып атышат, могу канча миңдеп, бияка да бересип, жок, тияка жазылган деп. Ушундай эле да эми. Өзүбүзгө эмес, үйгө мен бир да пакет алып келген эмесмин. Достор, муну биргелик, чоң казаттын астына эле биргелик. Манас атабыздын кыймыл экен. Ушунун астында бирикпегенде кайра Манас атабызды тирилтелик да.
Анан жөн эле отуруп эле ай деп эле манас айта бересиңерби? Манас антип айтпайт. Конкретно могу мекенин сактап, элин сактап, жерин сактап намыз алат. 10 000 көк бөрү каяктасыңар, намыз алган жоксуңар. Бой без правилдын баары токтоткула баарын. Бой без правилдар дагы айтам. Бири-бирин бетке соккон, бесплатно согушкан болбойт. UFC эмес, эле балекет жерден да согушкан болбойт. Болбойт. Боксташкыла лучше. Боксташкыла. Ушундай эмесиңерби? Боксерсиңерби? Мушкерсиңерби? Боксташып көргүлө, ошондой эле. Мен өзүм мастер спорта по боксумун. Эң биринчи бой без правилга мен чыккам 95-жылы сүйүн деген бир байкем бар эле, атып кеткен. Жакшы, абдан жакшы байкем эле да. Ошо киши көп тарбия берди. Брюс Ли болчу, кыргызский Брюс Ли. 97-жылы Асанбайдын атып кеткен. Ошону көп үйрөттү да. Көп мет биринчи жолу бой без правил мен чыктым. Баяман акеге бардым. Баяман акем бир жума мени коноктогон сүйүн акемден брачка экенсиң деп. Респект байке менен бир аба менен 3 жол отургам. Мындай сүйлөшүп, мындай адилеттүү киши болчу. Бандит болсо болгондур, но адилеттүү болчу да. Канча кишиге жардам берип койду. Анан бандит болбосо ким болсун, адилеттүү болуш керек. Прокурор адилеттүү болуш керек. Мына могу прокуратура жөнүндө эле айтайын, достор. Мына уксаңар укла. Прокуратура жөнүндө эле ушундай кычыраган балдар бар. Мисалы азыр мо түрмөдө Чалбаев деп жатып турбайбы? 200 000 доллар алды деп, Его подставили. Его подставили Чалбаева. Он укмуш ток бала, укмуш ток, аябай грамотный бала. Ушундай грамотный балдар бар, түрмөгө киргизип алышты, его подставили. Арпачиева тоже подставили. Мо прокуратурада бир 10 бала чогулсак, прокурорский 10 бала. Ишенесиңерби? 1 миллиард доллар наличканы 3 ай сайын койдуруп коюп турабыз. 3 ай сайын. 3 ай сайын миллиард доллар наличка түшүп турат. Дагы миллиард доллар имущество менен түшүп турат. Силерге кандай айтыш керек андан ары? Мен эми азыр туризмди айта алам. Мен көп жерге болуп келгем, мисалычы, бир 50дөй мамлекет кыдырып келдим, башка бир 100дөй шаар көрүп келдим да. Мисалы, бомжторубуздун баары грамотный. Бүт безграмотныйдын баары кат жаза албаган, бүт баары спикер болуп отурушат. Айланайын ай, каякты карап атасыңар, кыргыз эл. Могу бүт баары туура эмес кетип калды. Бүт баары туура эмес кеткен үчүн ушундай акыбалга келдик, ушундай бир бок жеген акыбалга келдик. Bir 3 milyon kişi bok jеп kaldı Kırgızstan'da. 5 milyondan bir 3 milyon bok jеп kaldı. Erkekçe. Bok jaman emez. Jok jaman değil. Jok вообще. Jok bok kaldı işte ki. Milyoner baykelerden жардам бериле. Çoğunlukla men sizlerin atыңар çıgardısыңар, çıgarıp koyup çıgarbadısыңар, çıgarbayım desem. Büt jadın eken hazırına. Büt parada mo Жумалиевти Жалал-Абад областын Жумалиев багыш керек. Жол болсо мына прямой эфирге чыгып туруп айтсын. Татанды кайдан алган? Жанакы бүт мо списокты көрдүңөрбү? Айланайын, мо списокты. Мо списоктун баарын дагы көбүн окуп айтам. Ушунун баарын кайдан алды? Ошондой кылалы, достор. Бир жанакы блатнойлор айтат, понтур алды. Понтурбайлык иш кылалы. Бир точкага иш кылалы, достор. Иш кылалы, достор. Мо биз иш кылбасак, азыр ушу менен эме бүтөт. Ушу менен жабылат. Кыргызстан жабылат. Уйгурстан деген болгон илгеричи Хорезмден бүт баары жабылып жок болуп кеткен. Австро-Венгерская империя, Османская империя, Российская империя дегендер бар болчу. Бүт баары жоголуп кеткен. Бүт жоголуп кеткен. Биз ким экенбиз кыргыздар? Ким экенбиз? Жоголуп кетебиз. Жөн эле жоголуп кетебиз. Бир 3 жылда жоголуп кетебиз. Кытайдын карызын 1 жылда бүт полный карызды утулуп койгонго мүмкүн, достор. Силер ишенсеңер, мында чогулсаңар, жамандабастан, мындай бир эмеге келсеңер, 5 миллиард долларды 1 жылда точно утулуп койсо болот, достор. Вы не понимаете просто. Силер мисалы Бабановча, Келдибековду эле жабыша алып атпайсыңарбы? Алардын баары чепуха, алар деген мисалы Ташиевди капууга да берет. Мисал айтайын. Ташиев
10-жылы эменин премьер-министр нерсени тарс этирип жаап туруп басып кетип калат. И Ташиевдин үстүнөн эмелер башталат. Могу эмелерчи, могу бүт баары жабышат да текшерет. Бул МЧС болчу да, министр МЧС болчу да, министр ЧС. Ошол кезде 3 айда эле Нура деген алайда районго бир шаар айыл салып берип койгон ушу Ташиев. Өкмөттүн акчасына, но салып берген. Бүт баарын текшергенде 3 килограмм мык таба албай коюшкан. Бүт бар точно кеткен да. Анан мындай Хапуга деп мисалы Ташиевдер алар эмес. Мисалы мына биринчиси Жумалиев. Экинчиси керекпи ким экенин айтып турабыз давай. Ошон үчүн мен деле айта берип баарыма душман болуп калат атпайбы? Силер бир болгула да, монун баарын көбөйтүп, метип, постторду чыгарып, жооп берсин деп ушундай поддержка кылбайсыңарбы? Эч ким камай албайт силерди. Силер призыв кылбагыла. Президентти жамандаган по конституции карается. Мындай аябай оскорблять эткен. Калганы демократия. Адилеттүү айткыла, мисалы ушуна Жумалиев сотко берсин мени. Давайте баарыбыз барабыз сотко. Ошондой да, достор. Давайте ошон үчүн бир бололу. Өзүм жөнүндө шашпай айтып берем, ал юрфакты окугам, короче. Аябай достатки чоңойгом да, ыр жазам өзүмчө отуруп. Анан көп эле бирдемелер айтып берем анан. Окуган китептеримде силер бөлүшүп койгула, ошон бир бололу, достор. Кыргызстан деген адамдар үчүн бир бололу. Ошон үчүн бөлүшүп коелу, баарына таратып койгула. Бат эле оңдоп койсо болот. Бат эле. Телефон үстүнө жазып коем, чалгылачы. Мындай идея менен чалгылачы.